окуучусу Токтогул кызы Эльмира сыйланат. Ошондой эле мектептеги коомдук иштерге активдүү катышып жана өзүнүн үлгүлүү жүрүш турушун көрсөткөн окуучубуз Тайырбеков Расул сыйланат. 9 А классынын окуучусу Эмирбек уулу Тилек сыйланат. Урматтуу окуучулар, ата-энелер, коноктор, бизди жылыга өзүнүн стипендияларын тапшырып, өзүнүн ийгиликтерин каалап кеткен биздин айылыбыздан чыган инсаны Абдрахманов Жуманазаров Абдрахман агайыбызды 1 минуталык эскерип койсок. Биздин мектептин демөөрчүлөрү тарабынан жакшы окуган, олимпиададан жетишкендиктерге, ийгиликтерге ээ болгон окуучуларга дагы стипендиялар бөлүнүп берилген. Анда эмесе ушул окуучуларга стипендияларды тапшырып койсок. Урматтуу окуучулар, бул азыр биздин кубанычыбызды тең бөлүшүп, өзүнүн акчасын баягы жакшы окуган окуучуларга өзүнүн стипендиясын берип жүргөн, өзү жок болсо дагы баласы Мирбек ошол стипендияны бериптир жакшы окуган окуучуларга. Мындан сырткары бизде кана башчылар болгон кабинеттерди түзгөн Эшбаев Ахматали атанын, Кулумбетов Эшенкул агайдын, Токтогулов Иманкул агайдын 3 кананын баягы кана түзгөн ошол 3 кананын башчылары ушул балдарга стипендия уюштуруп берди эле, ошолорду тапшырып койсок. Стипендия менен сыйланат 8 А классынын окуучусу Эрнис кызы Сайкал. Эрнис кызы Сайкал 8 9 класстар арасында өткөрүлгөн олимпиадада биология предмети боюнча 2 орунду ээлеп келди. Ошондой эле биология предмети боюнча 2 орунду бакырган 9 А классынын окуучусу Олжобай кызы Нурайда. География предмети боюнча өткөрүлгөн олимпиадада 2 орунду багындырганы үчүн 9 Б классынын окуучусу Акылбек уулу Сыймык сыйланат. Орус тили предмети боюнча 3 орунду багындырган кызыбыз 7 А классынын окуучусу Дулатова Бегибай сыйланат. 8 А классынын окуучусу Арык предмети боюнча 2 орунду ээлегени үчүн Жамалбек кызы Элита сыйланат. Ошондой эле райондук 10-11 класстар арасында өткөрүлгөн олимпиадада география предмети боюнча 2 орунду ээлеген 11 класстын окуучусу Сатимбаева Разия сыйланат. Ошондой эле стипендиялар менен мыкты үлгүлүү жүрүш турушу менен айырмаланган окуучуларга сыйланат 11 класстын окуучусу Абдукарим кызы Назик. 10 класстын окуучусу Мураталиева Батма. Урматтуу бүгүнкү ардак грамотанын стипендиялын ээлери, жалпыңарды бүгүнкү сыйлыгыңар менен биздин сыймыгыбыз менен куттуктаймын. Бул силерге эртеңки жашооңорго, эртеңки болгон ата-энеңердин ишеничине бир киргендей болуп, мектептин ишеничине кирип, эмиги жылы райондо республикалык олимпиадаларга катышып, алдыңкы орундардан алышыңарга чын жүрөктөн тилектешмин. Ал эми кээ бир жакшы окуган окуучуларыбыздын аты аталбай калса, тарынбагыла, Кудай кааласа силердин да эмгегиңер бааланат. Бардыгыбыз ушул ата-энебиздин ишеничин актаганга,
ушундай грамоталарга, стипендияларга жетүүгө аракет кылып окуйлу. Рахмат көңүл бургандарга. Кийинки куттуктоо үчүн сөз райондук мамлекеттик администрациядан келген өкүлүбүз Кушумбетов Айбек Турсунбаевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Ак Коңгуроо аземинин катышуучулары, урматтуу ата-энелер, мугалимдер, окуучулар жана коноктор. Барыңыздарды бүгүнкү салтанаттуу аза менен Алапка райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Абдыкадыров Эмилбек Исакуловичтин атынан жана өзүмдүн атымдан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мындан бир нече жыл мурун ушул мектептин алгачкы босогосун аттап келген мотурайган бөбөктөр мына арадан 11 жыл өтүп мектепти аяктап отурат. Мектепти аяктап алдыда турмуш деген сапарга аттанып турасыңар. Бул сапарда силерге дайыма ак жол тилейм, дайыма ден соолукта болуңар, алдыңарга чоң максаттарды коюп, жакшы кесиптин ээлери болуп, ата-энеңер сыймыктанган мыкты жаштардан болушуңарга тилектешмин. Ал эми ушул мектептин окуучуларына айтарым. Улуу философ Энгельс айтып кеткен экен. Билим адамды бийиктерге жеткирет деп. Ошондуктан өзүңөрдүн үстүңөрдө иштегенге дайым билим алууга дайым аракеттенгиле. Силерге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Дайыма бар болгула. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Кийинки куттуктоо үчүн сөздү райондук билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Акбаралиев Бакытбек Узакматовичке берилет. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу Өрүктүү айылынын жалпы тургундары. Жуманазаров атындагы орто мектебинин мотурайган келечектин кең улай турган жаштары жана 2017-2018 окуу жылында мектепти бүтүрүп аткан 9 жана 11 класстардын бүтүрүүчүлөрү. Биринчиден урматтуу бүгүнкү жаштар, силерге ден соолук, өмүрүңөр узун болсун. Алдыга таштап аткан кадамыңар арыштуу болсун. Келечектеги даңгыр жол силер үчүн болсун. Ал эми бир убакыт калды, ошол убакытта силерди сүйүндүргөн жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен мен айткандай эң эле жок дегенде 120 төмөн, алды 200 балдын ар жагы бер жагы болсун. Ошондо дагы силердин мектебиңердин эмнеси сый урматы дагы көтөрүлөт. Силерге ийгилик ушул мамлекеттик сынакты кошо жакшы, эң жакшы деген балдарга тапшырып алгыла. Урматтуу бүгүнкү жакшы салтанаттуу жыйындын катышуучулары, мынакей мектептин директору Чолпонкулов Гүлжамал жеке баарын айтып, ийгиликтерин менен тең бөлүшүп кетти. Ушул ийгиликтердин баардыгын жаратууда силердин алдыңарда отурган моундай жакшы энеңер, абаңар дейле. Ушул мектепте силердин атаңарга, энеңерге сабак талим берген агайларыбызга, эжелерибизге, азыркы учурда адактуу жашап аткан биздин денелерибизге, албаска бир жакшы нерселердин шатырынан кол чабыңарды куттуп алайлычы. Биздин эс алда турган агайларыбыз, эжелерибиз өмүрүңөр узун болсун. Небере, чебере, эбелерди дагы ушул мектепте ушундай деңгээлде окутуп талбап чыгара бериңиздер. Мынакей азыр күнгө какталып, бир саатка бир Куда каласа, райондук билим берүү бөлүмү тарабынан, мектептин администрациясы тарабынан, бул жердеги жергиликтүү бийликтин башчылары тарабынан эң негизгиси силердин кулунуңар биздин депутат Айтбаевич Пирматович чоң иштер аткарышып атат. Ушул жерге, азыркы турган жерге келерки жылдан баштап эмне мектептин пайдубалы башталып, бир жыл ичинде болбойт дегенде 1,5 жылда силерге эмнеге эксплуатацияга берилип, келерки окуу жылдарында ошол мектептин чоң спорт залында жакшынай салтанатты өткөрүүгө мен тилектешмин. Мен райондук билим берүү тарабынан ардак грамоталарды ала келдим эле, эгерде уруксат берсеңиздер тапшырып койсок. Кыргыз Республикасы Билим берүү министрлиги, Алапка райондук билим берүү бөлүмү. Номер 17 Жуманазаров атындагы орто мектебинин 8 класстын окуучусу Эрнест кызы Сайкал райондук олимпиадада биология предмети боюнча 2 орунду алгандыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн алкыш баракчасы менен сыйланат. Келиңиз.
Bravolar, koşup durumuzlar. Nurayi rayonduk Olimpiadada biyologiya predmeti boyunca ikinci orunda algandığı için sıylanat. Geliniz. Nurayi da Olcay kızı. Şundayla gramata menen 9. klassa okuşusu Urazbayev Sancar Orus dili predmetinin 3. orunda algandığı için. Sanjarbek gel koy. Gramata menen sizlerde biyologiya jana geografiya деген предметтердин окутулушу бийик деңгээлде 2. орунду алган Абдыбек уулу Сыймык ушу менен азыр 3. грамотага ие болуп атат. Кел Сыймык келе кой. 3 эмес 5 10 болсо дагы катызда дайым ала берген. Ийгилик боло берсин сага. Kırgız Respublikası'nın Жалауат Балдар чыгармачылык үйү 2. даражадагы диплом менен мен Кыргызстандын эгемендигин сыймыктанам аттуу балдардын аймактык аралык 3-жыл жана элдик жеке бий сынагында 2. орунду алгандыгы үчүн Найманов Айбек сыйланат. Барбы Айбек? Жана мен өзүм айткандай ушул жерде иштеп кеткениме 30 жыл болуптур. Азыр мектептин мүдүрү менен ушундай сүйлөштүк. Куда каласа мектептин куратору катары жана келгеле грамотасына жана жакшы жетишкен окуучуларды бир окуучуну жыл сайын жеке өзүмдүн атыман жана үй бүлөмдүн атыман стипендия бергенге уруксат этесиздер. Быйылкы стипендия 11 класстын окуучусу областагы олимпиадага байгелүү орунду ээлегенге аракет кылган жана райондо 1 орунду ээлеген география предмети боюнча Сатимбаева Разия келе кой. Жок дегенде эмне жогорку окуу жайына өткөндө дагы бир чай ичип калышты. Рахмат, бар болуңуздар, урматтуу Жуманазаров атындагы орто мектептин жалпы жааматы, эмгек жааматы, ошондой эле бүтүрүүчүлөр жана ушуларды коштоп келген ата-энелер. Энелери, апалары, тайнелери, таяталары, чоң аталары, чоң энелери бар болгула. Куттуктоо үчүн сөз Өрүктүү айыл аймагынын башчысы Кийикбаев Рүстөм Нарпаевичке берилет. Уядан ушул биринде Барбы, урматтуу бүгүнкү акыркы коңгуроо аземинин катышуучулары, бүтүрүүчүлөр, ата-энелер, окуучулар, биздин урматтуу ардагерлер, баарыңыздарды бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн, айылдын атынан, биздин өзүбүздүн аппараттын атынан жана өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге узун өмүр, чын ден соолук, бүтүрүүчүлөр, силер бүгүн мектептин астанасын аттап, алыска сапар аттанатасыңар, кээ-бирлериңер окуу жайларга. Силерге ак жол каалайбыз. Силерди бул 11 жыл бою ата-энеңер кийинтип ичинтип ушул даражага жеткизип, силерди чоңойтты. Силерден абдан үмүттөрү чоң. Ошон үчүн алардын үмүтүн актап, силер бүттүк дебей барып, биздин айылыбыздын, районубуздун только жакшы жактарын көрсөтөсүңөр деп ишенемин. Силердин чоң-чоң окуу жайларга өтүп, биздин республикабыздын өнүгүү өсүшүнө, районубуздун, айылыбыздын өнүгүү өсүшүнө келип, өз салымыңарды албетте кошосуңар деп терең үмүттөнөм. Учурдан пайдаланып, грамоталарыбыз бар эле, анан жакшы мугалимдерге, чыган мугалимдерге да өзүбүздүн кошумчабыз бар эле, призибиз. Азыр окуучулардан Жуманазаров атындагы орто мектептин 9 класстын окуучусу үлгүлүү жүрүм-туруму коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Абдыбек уулу Сыймык грамотасын сыйланат. Нурзада
Кызыбыз бөлүк боюнча 3-чү орунду ээлеп келген кызыбыз окшойт. Кубатбекова Нурза да барбы? Республикада бул кызыбыз менен биз кыймылданып жүрдүк. Коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн, үлгүлүү жүрүм-туруму үчүн Эрниз кызы Сайкал 8-класстын окуучусу. Эми мугалимдерге кезек жетти. Тарбия берүүдөгү үзүрлүү эмгеги үчүн башталгыч классынын мугалими Чиналиева Гүлназ. Жана ошондой эле башталгыч классынын мугалими Кулматова Салим эжекеев сыйланат. Ömürüңүздөр узун болуп, иштериңиздер ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат. Ушунча 20 жылдан кийин башыңыздарды бириктирип, биздин айылга келип, оюндарды уюштуруп берип, байгелүү оюндарды уюштуруп бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым биздин айылыбыздын, мамлекетибиздин өнүп өсүшүнө күбө болуп жүрө беришиңиздерге чын жүрөктөн тилектешпиз. Мындан кийинки 30 жылдык, 40 жылдыкта дагы ар дайым катарыңар кемебестен, наоборот катарыңар толукталып, биздин төрүбүздүн мейманыбыз болуп, коногубуз болуп жүрө берсиңиздер. Кудай буйруса, биздин бүтүрүүчүлөрүбүздөн дагы 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин катарыңар кемебестен, ушу ага эжелериңердей болуп келип, биздин төрүбүздө мейман болуп кетесиңер деген үмүттөбүз. Силердин бардыгыңардын жакшылыктарыңыздарга күбө болойлу. Келген коноктор баарыңыздарга чоң рахмат. Hoş gelipsizler 10-20 жылдык ээлери. Куттуктоо үчүн сөз ардагер мугалимдердин адынан Жумабекова Тургунбежеге берилет. Ал жерде сүйкүмдүү көрүнгөн ак жүрөк кичинекей бөөктөр, мектеп деген уядан канатын күбөлөп учканга даярданып турган бүтүрүүчүлөр, 9-дун бүтүрүүчүлөрү, 11-дин бүтүрүүчүлөрү, мындан мурун 10 жыл, 20 жыл мурун бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз мектебин эстеп келип турушат. Бу жерде өз эмгегин, билимин аябай балдарга тарбия берип, таалим берип, билим берип аткан жалпы мектептин коллективине ушул отурган ветеран агайлардын эжелердин атынан майрамыңар менен куттуктап коюуга уруксат бересиңер. Силерге каалоолорубуз дайыма жакшылыктар болсун жүзүңөрдө. Дайыма жолуңарда түйшүк болсо, ал дайыма жакшылыктын түйшүктөрү болсун. Түйшүктөрдүн татаалдарын жеңе билгиле бүтүрүүчүлөр. Дайыма ушул айыл, Жойбелент айылы, ушул Алабыка району, силер ушул айылдын, ушул райондун кыргыз элинин келечегисиңер. Келечекте жакшы адам болгула, жакшы адам болууга умтулгула, жакшыдан жанашып, жакшыларын өзүңөргө кабыл алгыла. Кайерде болсоңор дагы дайыма аман эсен болуп, бири-бириңер менен, мектебиңер менен жолугушканда жакшы жүз менен жолугушуп жүргүлө. Кичинекей бөөктөр, силер да ушул чоң агаларыңардай, эжелериңердей болуп, тартиптүү, билимдүү, жакшынакай балдар болуп чоңоюшуңарга каалайбыз. Болуп туруп жолуңар шыдыр болсун, жерде отургандардын баардыгына жакшылыктарды каалайбын. Ак мектебиң таалим билим очогу, ак тилектин жолугушту сени менен, сенин ар бир демилгеңе демөөрчү, ийгилигиң анын дагы кубанчы. Куттуктоо үчүн сөз мындан 20 жыл мурун ушул мектепти бүткөн 20 жылдыктын ээлерине беребиз. Келиңиздер.
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү акыркы коңгуроо аземинин коноктору, урматтуу ага эжелер, бүтүрүүчүлөр, биздин кичинекей бөбөктөрүбүз. Бир мезгилдерде биз дагы сиздер сыяктуу ушул мектептен билим алып, тарбияланып, ушул жерден биз аяктап кеткенбиз. Мына кайрадан биз баарыбыз жолугушуп отурабыз. Биз үчүн бүгүн аябай сыймыктуу, жакшы күндөрдүн бири. Бизге ушул жерде алгач билимин берип окуткан жакшынакай, ошол мезгилде биз көзүбүз менен көргөн жапжаш эжекейлер, агайлар дагы деле ошондой көрүнөсүздөр. Сиздердин бүгүн дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктап кетемин. Бүгүнкү аземде биздин өзүбүздүн жакшынакай сөздөрү бар, кыздардын, балдардын. Ошолор сиздерге жакшы кабыл айтып кетсек. Саламатсыздарбы, урматтуу Жөбүлөт айылынын тургундары. Ошондой эле орто мектеп Жуманазаров атындагы орто мектебинин окуучулары, бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү 25 май акыркы коңгуроо менен чын жүрөгүбүздөн 20 жылдыктардын атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Эмне дейбиз? Биз ушул 20 жыл мурун ушул мектептен алтын уядан учтук эле. Мына эми 20 жылдан кийин келип сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Ошондой эле биздин ага эжекелерибиздин, айыл башыбыздын, ошондой эле жаңы балапандардын, бүтүрүүчүлөрдүн баарынын майрамы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жана эмне дейт элек? Баарыңыздарга ден соолук, иштериңизге ийгилик каалайбыз.